Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз аба ырайы. Аба ырайын балдар күндө силер телевизордон, радиодон угасыңар, кайсы күндүн аба ырайы кандай болорун күнүнкүсүн күндө айтып турат. Алгач биз ошол апта күндөрүн эсибизге түшүрүп алалы. Биринчи күн дүйшөмбү, понедельник. Экинчи күн шейшемби, вторник. Үчүнчү күн шаршемби, среда. Төртүнчү күндү бейшемби, четверг. Ал эми бешинчи күн жума, пятница. Алтынчы күн ишемби, суббота. Ал эми дем алыш жекшемби, орусча воскресенье деп аталат. Мына ушул апта күндөрүндө аба ырайы ар кандай болот. Бир күнү күн аябай ысык болушу мүмкүн, кээде салкын, суук, жылуу болушу мүмкүн. Асман көк болуп, күн тийип турса, биз күн ачык экен дейбиз. Мына ошол күн ачык болгон түнү анда асманда ай жаркырап тийип турат. Бул айлуу түн болуп эсептелинет экен. Эгерде асманды сур булуттар каптап калса, анда ал күнү булуттуу күн болуп калат. Ошол булуттар улам көбөйүп отуруп, акыры жаанга алып келет. Мындай учурларда шатыратып жаан төктү, жамгырлуу аба ырайы деп коебуз. Жамгырдын аягы барып, кээде мөндүргө айланышы мүмкүн. Ал эми кар болсо көбүнчөсү бул кышкысын жаайт. Кышында көбүнчө жаандын ордуна кар жаашы мүмкүн экен. Азыр болсо балдар китебиңерди, дептериңерди алып чыккыла дагы ушу аба ырайына байланыштуу тапшырмаларды аткарып баштайлы. Китебиңердин 40 бетиндеги 2 көнүгүү. Керектүү тугуштарды коюп көчүрүп жазгыла дейт. 3 сөзгө. Ал эми 4 көнүгүүдө болсо ошол аба ырайына байланыштуу табышмак берилген экен. Табышмакты жазып, анан жообун кошо таап жазат экенбиз. Бул жазуу түрүндөгү тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин китебиңердин 41 бетинде булут деген ыр турат. Бул ырды балдар силер көркөм окуп бересиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.